Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто дагы бир жолу Топчубек Тургуналиев мындан 2-3 күн мурда Аксы окуясы жөнүндө интервью кылдык эле. Ошондо анча-мынча кеп болуп кеткен Украинадагы согуш жөнүндө. Ушул темага кененирээк талкуу кылсак, мына 24 февралдан бери согуш болуп атат, бир ай мурда. Россиянын генералдарынын планы боюнча 48 саатта баары бүтмөк экен. Бирок мына бир ай болуп кетти. Кандай сиздин мамилеңиз мындай согушка? 21-чи кылымда ушундай согуш болуп атса. Emin ake sen daima bir çoğu meseleni koyuyorsun. Şu 944 yılı Yalta'da beken, Teheran'da beken, dünyanın oşul zamandagi 3 ulu yetekçisi Roosevelt, Stalin, Churchill. Teheran'da 43-cü yıl andan keyin Yalta'da bolgon. Ya ошондой bu. Sen bарын так билесиң. Мына ошолорунан кийин ушундай дүйнөнүн бүт баарын кансыратып, адамдын канын селдей агыскан кылмыш эч качан мындан кийин болбосун деп Birikкен Улуттар уюмун түзөбүз деп, андан кийин булар 46-жылы болсо керек эле Лос-Анджелесте түзүлгөн. Бирок дагы тилекке каршы мына ошол Birikкен Улуттар уюмунун күчү жок экен. Ой максат укмуш болгон. Бирок дагы ошондой бир согуш кылмыштарын мындан кийин эч качан кайталанбасын деген жолду тапкан эмес экен. Мен жанагы Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши таң калам. Ошондо 14-15 мамлекет болсо керек эле. 15 мүчө, 5-өө туруктуу. Аны алмаштырат. Ошондойбу? Мынаке мен ошого таң калам. Ушул башынан туура эмес болгон. Эгерде күнөөсү бар деп айтылып аткан мамлекет ошол кеңештин мүчөсү болсо, анда алар каршы чыкса эле бүттү. Ошол кеңеш чечим кабыл алат. Мүмкүн жанагыдай ошол 5 туруктуу мүчөнүн бирөө күнөөлөнүп атса, ал өзү добуш бергенге укугу жок деп койсо балким. Мен дагы сен заматта ойдун эң тере жагын илип кетесиң. Мына ошондой бир механизм болуш керек эле. Күнөөлөнүп аткан мамлекеттин добушу жок деп койсо болмок. Мына Россия тарыхта акылга сыйбаган нерсени жасап атат. Бир жагынан бул өзү орустардын түпкү теги Киев орусунан чыккан. Анан эми мен Карамзин деген улуу бабабыз болгон. Татар орустун окумуштуусу деп айтылып келатат. Шунун 12 китеби бар. Тарых боюнча. Ошонун биринчи эле китебинде жазылат. Орусиянын түндүк батыш жагындагы далай княжестволор чайналып, кыйналып өспөй жатат. Анан Кривичтер дегенде болгон.
Дагы бір топтор ошол бір чоң жыйынга чогулганда бір акылман адам айткан экен. Госта мысль деген. Эмне үчүн биздин элибиз мээнеткеч, табиятыбыз шунчалык бай, а бирок биз абдан артта калганбыз. Эмне үчүн өспөйбүз? Эмне үчүн биздин кошунабыз, мынакей Швецияны айтып атат. Шунчалык алдыга кеткен. Анан кийин ошол жерде князьдер отурган экен. Анан ал акылман ошо бетке чабар. Неме болгонго ошолордон коркпостон айтат, колуңардан келбесе, анда биз бир делегация түзөйлү дагы Швецияга жөнөтөлү. Рус деген дагы ал орустун сөзү эмес. Шведтердин арасында рус деген уруу болгон. Рус деген. Мына ошол рустарга барат да, анан кийин бир туугандар үчөө келет. Ошол бир туугандар анан майда бир княжестволорду бөлүп алып, анан бир тууганы, экинчи, үчүнчүсү 1-2 жылдан кийин каза болот, бирок анан баарын бириктирип, жанагы чоң агасы анан бир нече жылдын ичинде шунчалык укмуш нерселер жасайт да. Ошондуктан орустун түбү Киев орусунан деп атам. Анан эме орустун өзүнүн бир макалы бар. Ичип аткан кудуңа түкүрбө дегендей. Бул түкүрмөк түгүл какырып, одан айтканда чычып атат азыр. Путлерлер. Путиндер. Бул өзү Путинге ошол 2,5 миллиондон ашык украиндар батышка кетти. 10 миллионго жакын Украинанын ичинде дагы бул жерден теги жака көчкөндөр өтө көп экен. Жалпысы 10 миллиондой дейт. Ушулардын көпчүлүгү каргыш жиберип атат Путинге. Менин оюмча ушул элдин каргышы эртелгеч бир жеринен жарып чыгат Путиндерди. Эме сен мынакей көптү билген адамсың. Ушул аспирантурада жүргөндө 70-жылдардын башында. Аягында. Жо, мен башында. Сиз. Ошондо менин жетекчим укмуш эле кафедра башчысы, анан кийин проректор болчу. Бир күнү менден сурап атпайбы? Биздин китепканада дейт, жалпыга тыюу салынган китептер бар дейт. Ошону окуйсуңбу деди. Библия экен. Куран экен. Анан кийин жанагы Россиянын тарыхын жазган Американын чоң окумуштуусу болгон. Анан мен ошол тарыхты окусам, акыркы 10 кылымдын ичинде Россия империясы жалаң гана баскынчылык менен баскынчылык саясатын жүргүзүп келатат. Путиндин ар бир сөзүндө şu Украиндыктар орустарды кырып, анан геноцид жасап атат. Биз ошон үчүн ушуну токтотолу деп атат. Өзү геноцид жасап атат. Геноцид дегенде Бириккен Улуттар уюмунун 1948 жылдын 12 декабрындагы геноцид жөнүндө бир чоң документи бар эле. Мен ошондо кыргызчага котордум эле. Ошондо 5 себептен айтылат. Же бир элди бурутула кырган, же ошол элдин этностун бир бөлүгүн кырган, же үчүнчүсү ошол этнос көбөсүн деп
бала төрөлбөсүн дегендей стерилизация деп коебу. Мына ушундай нерсенин баарын жазган. Менин оюмча ошол геноцид дегенди эң биринчи азыр ушу путлерлер жасап атат. Мен таң калып атам, Россиянын саясий жетекчилеринин арасында ушул согуш кылмышкердикке боротулу батып калган адамдар бар экен. Аны ачык эле айтып атышат батыштагы саясатчылар. Согуш кылмышкерлери деп. Ал түгүл мынакей эми башкасын эметпей эле коелу. Бир жума мурда теге Джо Байден Айтты. Кандуу согуш кылмышкер деди Путинди. Кандуу деген сөздү кошо айтты. Болгондо дагы ал журналисттерге бирөө артынан туруп суроо берген экен, кайрылып келип туруп айтып атат. Эми Путлер деп Гитлерге окшотуп, о жерине кичине мурут коюп, ушунун бүт бардыгы Россия үчүн, тарых үчүн бир алып келбей турган нерсе болуп атат. Менин оюмча, мен буга ишенем, мынакей Путиндин арты жакшы болбойт. Өз колу менен жасап атат аны. Өз колу менен жасап атат. Болгондо дагы жанагы биз тоталитардык диктатура дейбиз го. Тоталитардык диктатурадан дагы ар жака өтүп кеткен монархиялык диктатура бар. Путин азыр бүгүнкү Россиянын монархы болуп кетти. Бул жагылгыс сөзү кабыл алган. Бери жактагы жетекчилердин бүт бардыгы көз каранды, кыңк дей албайт экен. Кыңк дей албайт экен. Кыңк десе чабат. Болгондо дагы заматта кылмыш козголуп, мынакей азыркы Россияда бир-эки эле киши калды. Алексей Навальный дегенге мына мурдагы күнү экен дагы 9 жыл бериптир. Кошуп. Эгерде Путин жакшы түшүнүп турат. Алексей Навальныйга демократиялык укуктарын берип, анан чыгарып койсо, бул Россиянын далай адамдарын 100% болбосо дагы көпчүлүгүн Путиндин монархиялык диктатурасына каршы көтөрүп кетелет. Ал түгүл мен айтар элем, ошол келерки президенттик шайлоодо мүмкүн жеңип кетет болчу. Себеби дегенде баары бир оозу менен айта албайт, бирок жүрөгү сыздап аткан бул адилетсиздик болуп атат деп турган эл абдан көп экен. Мына акыркы учурларда Россиянын бир 50-60 эң чоң шаарларында чыкканда дагы миңдеген адамды чыгып, аларды дагы кармап, мала салып, соттоп, камап. Эми качанга чейин элдин бүт бардыгын ошондой соттоп, анан ошол террор деп жүрөт болобу? Чыныгы террор, өзүнүн элине каршы террор болуп атат. Украинага каршы террор болуп атат. Путиндин эки сөзүнүн бири эле Украинада ошол орустарга каршы геноцид болгон дейт. Ал эми андай факт жок. Путиндин ошол мына 3 жумадан ашып баратат. Ошондон берки жасап атканы бул чыныгы террор, мамлекеттик деңгээлдеги, эл аралык деңгээлдеги террор, чыныгы геноцид мына ушул болуп атат.
себеби дегенде өзү 3,5 миллиондой адам качты башка мамлекеттерге. Сыртка. Өлкөнүн ичинде дагы бир 7,5 миллиондой мисалы Одессада Жер которуп, жер которуп жаткандар болуп атат. Анан кийин эми мурдагы бир Испанияга барган. Мен орусмун, күйөөм украин деп сүйлөп атат. Бул Путин айнып калды. Путин жанагы мания деген түшүнүк бар го. Ошон мен эң улуумун, улуулуктун маниясы эч ким мени жазалай албайт дегендей иш кылып атат деп миллиондогон адамдар каргыш айтып атат Путинге. Onun arты жаман жакшы болбойт. Эми ошол учурда биз Украинага кол салган жокпуз деп атпайбы? Ой, Бул согуш эмес деп атпайбы? Жүзү каралар. Жанагы Лавров деген эң чоң Путиндин катарындагы эле Путинден кийинки калпычысы ошол. Ал да кайталап атат. Эми ал тилекке каршы тыбалык кыргыз Шойгу дагы ушул саясатка бирок эле берилип кетти, тилекке каршы. Анан эми наке эң жаман жагы Путинге окшогон саясий жетекчилер тарыхтан сабак албаптыр да. Экинчи дүйнөлүк согуш кандай башталды эле? Экинчи дүйнөлүк согуштун кесепетинен ошо 4 жылга жакын жылдын ичинде Белоруссия, Украина, Россиянын ушул батыш жагында 1200дей шаарлар тыптыйкыл болуп калган. Жок, чалабыл эмес, кээ бирлери толугу менен кыйраган. Азыр ошол өнөкөттү Гитлерлер жасаган тарыхый кылмышты Путлер кайталап атат, өзү жасап атат. Украинада. Шундук. Анан эми Бириккен Улуттар уюмунун башчысы кече күнү да сүйлөдү. Бул согушта жеңе турган тарап болбойт дейт. Мен ошого ишенем. Украинаны талкалап атат, ооба. Бирок элдин рухун бородоло талкалоо мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес. Ал түгүл жанагы Киевдин жанында бир чакан шаар бар экен. Орус эмелерин кууп чыгыптыр. Гастамир го. Ошо сыяктуу. Жок. Башка? Макаров деген бар. Ошол шаардан кууп чыгыптыр. Анан жанагы Мариуполь дегенде мына ошол уюшмадан берки ал жерде бир эле чакан топ экен. Украинанын куралдуу күчтөрү. Булар Путлерлер, Шойгу, Лавровдор эчен жолу күнүгө ультиматум жасап атат. Силер биз атпайбыз, силер Мариупольду таштап Украинаңардын тарапка өтүп кеткиле деп. Ага эч ким ишенбейт. Бир жагы. Экинчи жагы, эгер деле ошондой жерди таштап, анан ал өзүнүн атамекени да. Ооба. Өзүнүн эли да. Ушу өзүнүн элин коргобогон жоокерби? Кыргызстан дагы коом дагы экиге бөлүнүп калды. Бүтүндөй дүйнө экиге бөлүнүп кетти. Ошол Кыргызстанда дагы жана сен айтып бердиң, ошол бир топ адамдар Россиянын саясаты тилекке каршы биздин бүгүнкү жетекчилери дагы так ошого жол берип атат. Мына кечеден бери бир кызык маалымат болуп атат. 180 миңдей орустар бар экен Испанияда. 170 миңдей украиндар бар экен.
ошолор бири-бири менен согушуп атат. Анан кийин бир жигит сүйлөп атат, ал Украина экен, аялы татынакай орус экен. Анан ошол аял Испаниядагы орустардын көпчүлүгү путлерди колдоп атканын мен угуп дейт, менин жан дүйнөмдө бир нерсе кыйрады дейт. Кыйрады дейт. Неужели ушундай бир тарыхый кыянаттык, кылмышкердик болуп атканды көрүп туруп, анан ошону колдойт. Эми жанагы Путлер бай 3-4 күн мурда стадиондо сүйлөгөн сөзү, ошол үгүт насыят деген Россиянын империясында дагы, Советтер Союзунда дагы, ал кыйрагандан кийин Россиянын өзүндө дагы үгүт насыят өтө күчтүү болгон. Өтө күчтүү. Өтө күчтүү. Ошо жанагы жалаң гана бийликтин сөзүн угуп жүргөндөргө бул бир майда экен да. Батыштын бир саясатчысы айтып атат, Россия дагы 2-3 бөлүнүп кетти дейт. Чоң шаарларында жанагындай ар кандай пикирлерди угуп жүргөндөр ал Путиндин саясатын колдобой каршы чыгып атат дейт. Ал эми бир майда чүйдө шаарлар өтө көп дейт. Аларга бир тараптуу гана маалымат жетип турат. Ошондуктан алар Путинди колдоп атат. Демек, жана сен айткандай, наке дүйнө 2-ге бөлүнүп кетти. Жанагы Бириккен Улуттар уюмунун жөнүндө айттым эле, ошонун күчү жок экенин. Ал жетпейт экен. Алы жетпейт экен. Демек, эртең бүрүсү күнү, мисалы дейм да, эртең бүрүсү күнү Пекин Тайваньды кайтарып алабыз деп, алар кайтарып алышы мүмкүн. Согуш Тайваньда куралдуу күчтөрү күчтүү, бирок Кытайга тең келе албайт да. Тайваньга жардам берип аткан ал Батыштын, өзгөчө Американын куралдары бар. Бирок алар деле эмете албайт. Ошон үчүн акыркы 3-4 айдын ичинде Америка баш болуп, ушул Ракы чыгыш тынч мухиттин айлана тегерегинде келечекте ошондой бир кыргын болушу мүмкүн деп Австралия жакынкы 10 жылдын ичинде атомдук курал чыгара турган өлкөгө айланат. Азыр башталды. Алар жана суу алдында жүрүүчү атомдук кемелерди жасай баштайт экен. Демек, бул дүйнө уламдан улам 3-чү дүйнөлүк согушка баратабы деген Путлерге окшогондор көп да. Ал эми мындай нерсе болбосун дегендердин бир жагы алсыз экен, экинчи тарабы коркок экен. Болгария мына 2 күн мурда айтып атат, биз Украинага Россиянын кол салганын колдобойбуз, бирок дагы биз курал бере албайбыз деп атат. Америка айтып атат, биз жанагы МиГ-29-ду Украинага бере албайбыз деп. Заманда аскер куралдары дагы
интеллектуалдык өтө бийик жөндөмдү талап кылат. Өтө бийик жөндөмдү. Мисалы жанагы Стингер деген ийинге коюп ата турган эме го. Ал көрсө аткандан кийин өзүнүн ичиндеги жанагы мээси бар. Ошол мээси тиги дабыланы эмет койсо, ал канчалык буйтаса дагы издеп жүрүп дабыланы талкалайт экен. Кубалап жүрүп отуруп. Бул берил жагы эле. Анан дагы бир нерсени бир-эки күндөн бери айтышып атат, ушул жанагы гипер үндөн ылдам учкан ушул Россиянын куралдуу күчтөрүндөгү эң укмуш жаңы куралдарды сынап атат булар. Көз көрүнө эле сынап атат. Америкасы, батышы карап турат. Чоң согуш болуп кетпесин деп атат да. Дүйнөлүк. Бир жагы ошондой. Бирок дагы эми экинчи жагы Украинанын өзүнүн дагы мына канча 3 жумада жанагы 1 ай болуп кетти. 1 ай болуп кетти. 1 ай эмес. Жанагы МиГ-29ду минип жүргөн летчиктер бар го. Украинада көптө. Аларды F-16га отургузуу үчүн нече жыл керекпи? Айле керек. Мен баары бир убакыт керек да. Убакыт керек да. Бирок кыска мөөнөттүн ичинде аларды үйрөтүп койсо болот. Аны Польшада МиГ-29 бар экен, ошолорду Украинага берип, силердеги МиГтердин ордуна биз жана F-16 берели деген бир план бар болчу, бирок ишке ашпай атат азырынча. Ишке ашпай атат. Анткени польшалыктар шашпай үйрөнө берсе болот F-16га, бирок МиГти тигилер билет, украиндар уча алат. Анан эми бир жагынан таң каласың, могу Россиянын экономикасы Россиянын экономикасы, Россиянын куралдуу күчтөрүнүн башка жагынын көбү өтө артта калган. Булар ошо эки нерседен эле байып атат. Жок, 3 нерседен. Куралдарды сатат, мунай сатат, газды сатат. Эми мен кес-кесте бир ойго келип атам, мынакей. Советтер Союзу кантип кыйрады эле. Советтер Союзунда 192 суу алдында жүрүүчү атомдук кемелер болгон. 192. Демек, бул дүйнөдөгү батыштын далай алдыңкы өлкөлөрүнүн баарынын куралдуу күчтөрүнүн эметкенде дагы көп болгон да. Демек, Советтер Союзунун кыйрашынын бирден бир негизги себеби ал экономикасы болгон. Себеби дегенде элге ошол экономиканын көп тармактарына акчаны аз салып же салбай жалаң эле куралдуу күчтөрдү чыгара берген. Мындан кийин менин оюмча батыш менен чыгыш, батыш менен Россиянын ортосунда жаңы куралдарды чыгаруу боюнча ого бетер чоң байге уланат. Менин өзгөчө чоочуганым бул өзү жалаң жер жүзүндө гана эмес, космосто дагы. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Ошондуктан андай эч качан болбосун. Менин тилиме тибиртке чыксын деп атам. Бирок дагы 3-чү дүйнөлүк согуштагы жанагы ошонун карааны жалаң эле Россия, Украинада эмес, бүтүн дүйнөнү каптап келатат. Ошонун карааны. Абдан коркунучтуу. Убактыбыз да аяктап калыпты, эми андайга жетпесин деп. Алайымын ошондой болсун. Менин оюмча азыр ошол ага жеткизбеш үчүн жанагы сен экөөбүз башында сүйлөшкөндөй Бириккен Улуттар Уюмунун эң негизги чечүүчү жанагы органдарынын уставына
Keskin өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Keskin. Анан менин оюмча ошол Бириккен Улуттар уюмунун, ал менин жеке эле оюм, дүйнөлүк өкмөт куруш керек. Эгерде дүйнөнүн А дегенде бүт өлкөлөрү кире албайт, киргиси келбейт, басымдуу көпчүлүгү кирсе дагы алардын чечими өзгөчө укмуштуу болорун болжолдосо болот. Ошол дүйнөлүк өкмөт куралдарды чыгаруу, ядролук куралдарга да өзгөчө ушулардын бүт баарына тыюу салып, анан ошол куралдардын тоо болуп үйүлгөн кампаларын баарын азастан жок кылуу, демек 3-чү дүйнөлүк согуш болбосун дегендей, дүйнөдө тынчтык орноп калсын дегендей бир чечимдерге келиш керек деп ойлойм да. Ылайым ошондой болсун. Рахмат. Сизге бизде конокто коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев болду. Рахмат сизге. Саламаттаңыздар. Силерге рахмат.